Богдан Кемелович, ишиңизге ийгилик, чоң жоопкерчиликтүү кызматка баратасыздар. Үйдө ылдый аргандай болот, эми саясатты сиз жакшы түшүнүп калдыңыз болуш керек. Менде бир нече суроо бар эле. Айтсаңыздар, мурда мэрияда архитектурага жооп берген кызматкер бар болчу. Анан сиздер бириккенден кийин эми кимди дайындайсыз бул кызматта? Шаарда курулган объектилер боюнча Госстройдон ким болот? Горстройдо. Вот раньше мурда башкача болчу да системаңыз. Азыр өзгөрдү да министрликтен. Шаарга өзгөчө жооп бере турган адам болобу? Албетте шаарларды жооп бере турган адам болот. Бул чоң шаарларга куратор кылып, мен өзүмдүн орун басарларымды дайындайм. Так, рахмат. Андан кийин мына ооруканаларда эми көрүп атасыз, өрттөр болуп атат, эскириги жеткен, улам эптөө эле бюджеттен акчаны тиги өндүрүп алып туруп ошактан эптөө эле акча жасамай эле система болуп калды да. Качан жаңы ооруканалар курулат Бишкек шаарында? Быйылкы жылы ошол биз маалымат катары айтып коеюн, титулга да киргизип атабыз. Ошол Бишкек шаарында Фучика атындагы больницага жаңы корпус куруу боюнча чечимди кабыл алдык. Андан тышкары министрлик менен да сүйлөшүп атабыз. Быйыл ушул республиканын аймактарында 20га жакын жаңы больницалардын жумуштарын баштаганга аракетибизди көрөбүз. Буюрса жакшы экен, бул жакшы жаңылык. Анан мурда промышленный объект мындай заключенияларды талап кылып атканда промышленная безопасность, экологическая безопасность деп, анан пожарно-техническая безопасность деп Советдорунда 3 сөз түрдө талап болчу да. Азыр ошол талап 240-чы токтомуңарды карасам, бир талапка аябай кыскарылыптыр да. Бул эмнеге болуп атат? Ушунчалык бизде мындай куруучу деңгээли өйдө көтөрүлдү, коррупцияны жеңип алдыкпы? Эмнеге мындай талаптарды аябай чурт салдыңыздар? Талаптар боюнча айта кетсек, эми биз талаптарды дагы талап кое бербестен, талаптарды күчөтпөстөн дагы мүмкүнчүлүк да түзүп беришибиз керек экен. Сапат начар болбойбу? Себеби өнөр жайды дагы өнүктүрүш керек. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой эле Кыргызстанда өнөр жай артта калган. Биз өнөр жай багытындагы республикага айланышыбыз керекпиз. Бирок ошол эле учурда талаптарды дагы унутпайбыз. Талаптар бир талап болсо дагы ал талаптын требованиялары күчөдү. Мисал катары айтып кетейин, ушу экспертиза өтүп атканда, мурун эгер кээ бир объектилер экспертиза өтпөсө, бүгүнкү күндө өндүрүш объектилери албетте баардыгы экспертизадан өтүш керек. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Азыр Бишкектин үсү жакта Аламедин, Бозбөлтөк деп көтөрүлбөдүбү? Бир нече чоң компанияларды куруп коюшуп, алар деген ошол экологияны аябай бузуп атышат деп талаптарды салып атканда, коюп атканда талап коюлган жок деп атышат да. Ошого кандай карайсыздар? Экологиялык жактан талаптар болот. Бул экология министрлигинде да өзүнүн 20 000 сом штраф салыныптыр да. А бизде смог менен мына Бишкектин баары думугуп отурабыз, куурап атабыз да. Ошолорду бир көзөмөлгө алып барып өзүңүз бир текшерип коюңуздарчы, суранат элем да. Талаптарын текшерип. Андан тышкары эми 1-Май округунан көп маселелерди көтөрөм. Силерге сураныч, бир убактыңыз бошосо, өзүңүз бир жаңы конуштарда болгон маселелерди бир карап кетиңизчи. Эл кайрылып атат да, Орунтаев өзү келсин, эми сиз элге таанылып калыптырсыз. Анан орун басарыңыз келип атат, бирок акыркы чечим сизден окшойт деп атышат да. Жарайт, карап берем. Ишиңизге ийгилик, рахмат. Рахмат.